Биздин ишеним көптөгөн чектөөлөрдөн турабы. Мисалы ишенген адамга тамеки чеккенге болбойт, ичимдик, уурулук кылганга жана башка ушул сыяктуу. Деги эле ар бир күнөө бул Кудайдан алыстатат. Жанагы күнөө өлүмгө алып барат. Ар бир күнөө Кудайга каршы кастык дейт, душмандык дейт. Качан адам Иса Машиахка келип, менин күнөөлөрүмдүн баарын кечир, мени тазала, мен жүрөмө кир дегенде Иса аны баардык күнөөлөрүнөн тазалайт. Ошол себептен ал адам андан ары кайсы күнөө менен жашаганга жашай албайт, анткени ал анын Кудайы тирүү Кудайга ээ болуп калды. Ал жалган кудайларды башка айтканда жанагыдай ичимдик, чылым дегендерди ал таштады, ал Кудайга жакпайт экенин ал түшүндү да. Бул жерден биздин ишенимге жакпайт экен, жосо мен жыйынга барсам аякта жакпайт, ошол себептен мен аны кылбайм эмес. Менин Кудайыма жакпайт. Кудайга ыйык. Ошол себептен мен аны кылбайм деген чечим бар да. Ошол себептен адам аны кылбайт. Эгерде биз адамдар үчүн гана таштасак кайсы күнөөлөрдү, анда бул динчилдик болуп калышы мүмкүн. Жоксо адамдардын көзүндө биз жакшы көрүнүп, эч ким жок жерден биз кайра күнөөнү кыла беришибиз мүмкүн да. Ошол себептен кайсы чектөөлөр бул адам тараптан чектелген нерсе эмес. Адамдар тараптан чектөө катары эмес, Кудай тараптан. Кудайга жакпайт, Кудай мени сүйдү, мен аны сүйүшүм керек, ошол себептен мен аны кылбайм дегендей жашашыбыз керек да. Рахмат.